Ого, мына аңгустар. Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге чүй-боорун келген, Россиядан келген Хабердин аңгус кунажындарын көрсөтүп берели. 1 жаштан өйдө, 1 жаштан 2 жашка чейинки 30 баш мондай аңгус кунажындар келди. Келип көрүңүздөр байкелер. Азыр бир аз качып атат, болушунча тосуп сиздерге көрсөтүп берели. Сиздерге дагы башында дароо эле көрүндү кандай кунажындар экенин. Өзүңүздөр да көрүп турасыздар, Жалпы баш 30 баш Россиядан келген. Келип коркпойсуңар, соода кыла берсеңиздер болот. Ден соолуктарындагы эти, абалы, ден соолугу кандай абалда экенин да өзүңүздөр көрүп турасыздар, Булардын дареги Сокулук району Совхоз Фрунзедеги студенческое канизавод деген айылда. Бул жерди көпчүлүгүңүздөр билесиздер, билбегендерге тагыраак түшүндүрүп берип коелу. Совхоз Фрунзе каякта десеңиздер, Баян Антоновкасы Кожомкул болуп өзгөлдү. Ошонун ылдыйында Совхоз Фрунзе деп объезднойдун жээгинде бар. Ошол айыл өкмөткө караган кони завод деп коет көпчүлүгү. Эми өзү студенческое деген айыл. Ушул жерге келип белгилүү бир фермага келип түштү. Ушул 30 баш кунажынды алам дегендер болсо көрүңүздөр. Баасыны 130 000 сомдон өйдө коюп атат. Эң жакшыларын тандап аласыздарбы, чакандарын тандап аласыздарбы? Эми бул жагын сүйлөшөсүздөр, Эң аз 130дан өйдө кетеби баалар ошондо? Өйдө кетет экен, Өйдө кетет экен. Мына аңгустар ары карап турганы, бери карап турганы, боковой тургандарын бүт баарын көрүп турасыздар. Кандай экени сиздерге да көрүнүп турат. Эми булар мына жаш. Өзүңүздөр да байкадыңыздар, Мына ары бери аябай качып атат, тосуш керек мына. Ары бери басып чачыраганы сиздерге жакшы болду. Мына көрүп турасыздар. Ушул жерде турат, эттүү 130 000 сомдон жогору коюп берип атат. 1 жаштан өйдөнкү аңгус кунажындар. Быйыл качат, булар, Быйыл качат экен, ичинде анча-мынчалар качкандары да бар экен. Аны жакшылап караш керек. Дагы качты, дагы тосуп туруп сиздерге көрсөтөлү. Бирок 130 000 сомдон Совхоз Фрунзе канизаводдо турат. Бир рет тостук. Мына тосуп келдик, эми жыйынтыктап коелу байкелер. Баалардын дарегин уктуңуздар, жашын уктуңуздар, Россиядан келген билдиңиздер. Да кошумча маалыматтар болсо эсине чалып сурайсыздар. Кээ бир вакциналарды атып коюш керек, Эсине чалып сураңыздар. Кайсы вакцина атылды, атылбады депчи. Келгенде канунсуз текшерилет турабы? Кыргызстанга келгенде турабы? Таза чыктыбы? Таза чыкты дейт. Эми бул карантиндик зонага кире сөз текшерилет. Карасанга атып коюш керек дейт вакциначы. Бул эми оңой. Сатып алсаңыздар жүктөгөндө ошо карасан вакцинаңызды ала келиңиздер, мындай кылыңыздар байкелер. Алсаңыздар жумушту жеңилдетиңиздер, эсине чалыңыздар. Кайсы вакцинасы атылды, атылбады, атылыш керек болсо арзан эле турат, өзүңүздөр атып алыңыздар. Оорусу барбы, шарп барбы, жок көрүп коюңуздар. Эми көрүп турасыздар, мына жерден караганда шарп экени билинбейт да, мына. Билинсе уже давно шилекейлери агып, чолоңдоп, арыктап уже кетти эле, эч нерсе жебейчи. А так ден соолуктары бир көрүнүп турат, Ошол айтайын деген, эсине чалып вакцинация, башка кошумча майда чүйдөсүн сурап алыңыздар. Соодалашасыздар, жүктөгөндө, машинага жүктөлгөндө биротоло вакцинаны атып туруп кутулуңуздар. Арасында анча-мынча бооздор бар экен, эми 1 жаштан 2 жашка чейин дегенде эми бооз аз да. Желательно мына быйыл качат. Качып калган болсо бактыңыздардан. Бирок бооздору билинбейт, Кээ бирлери билинген, Бирок көпчүлүгү билинбейт. Бирок кысыры көп турабы? Аралаш экен. Алып бага бериңиздер, күзгө чейин билинип калат. Бирок эми кысыры көп экен. Анча-мынчасы бооз болуп калышы мүмкүн дейт, чоңурактар. Келгенде чечиле турган нерсе бул, экинчи вопрос. Порода есть порода, мына порода келди. Соодалашып көрүңүздөр мына. Аңгустар.